Супер ТВда жылдыздар кесибин алмаштырат. Кызматыңыздарда мен Айжан Нурманбетова, ал эми жанымда коногубуз Аскат Сулайманов. Анда эмесе буга чейинки чыгарылышта кандай тапшырма калтырылган, ошого назарыңыздарды бурабыз. Мен ойлойм, Аяз ата менен Аяз кыз болуп, мына көчөдө акча таап жүрүшөт го. Ошол эки ырчы келсе, мисалы, бирөө Аяз ата, Аяз кыз болуп, анан бирок акча топтош керек да. Канча акча табышат? Ошол заданияны берип кетейин. Аскат Сулаймановдун жанында мен эмес, Гүлнара Кахарова эжекебиз келмек да. Бүгүн эмнегедир келбей койду. Эжекебиз мен тарындым. Эмнеге келбей койду деп ойлойсуз? Эми бу Гүлнара кызым өтө көп иштейт. Жети баланы багыш оңой эмес. Ары чапкылайт, бери чапкылайт. Ушу ырдап концерттерден чарчап калды го. Буга чейин Аяз атанын образын жаратып көргөнсүзбү? Бир эле жолу Аяз ата болгом, анан элдин баары шылдыңдап кара Аяз ата болбойт дегенден ошо ойдон болбой койгом. Биздин негизи көбүнчө Аяз ата жана камчыбек Сарыбаев деген досум болот. Мен көп болбойм. Анан мен Снегурочка болом анда санда. Ошонун жанында. Эми бүгүн болгонго аракет кылалы. Биякта жанатан бери байкасам Аяз аталар сүрөткө түшөт экен да акча алат экен алар. Биз акча албай андан көрөк элге бул белекти таратканга аракет кылалы. Андан кийин акчалап сүрөткө чыгабыз. Давай. Айжан тетиги жерде кичинекей балдар жүрөт, ошолорго бир ырайттырып биринчи баштабайлы, Ак Ордодон бара келди. Сен мага ырайт бересиңби? Кана, айтчы ырды. Жети чет чапаны кебезе экен, сакал кызыл мурда кашты көрөлү Аяз атаны. Болдубу? Эми сакалым жок Аяз ата болуп атам. Мейли, манда да бирди берели кана. Өзүң кол чаап койчу бир. Ай бара келди. Сага эмне белек беребиз эми? Бул жерден карыганда жаман ушинтип кол жетпей калат. Мондай бир мандарин берейин сага. Сен да айтасыңбы? Кана, айтчы. Аяз ата бизге Салам бердик анан. Баштыктагы момподон көбүрөөк мага бериңизде. көргүк мага бир. Бара келди. Сага эмне берсек эми? Могул эмне момпобу? Бара келди. Жигит экен алдына карап якты. Айтчы кана. Аяз ата бизге салам бериңиз, жакшы коңалдарга бирден кабет бериңиз. Ай бара келди. Бар эле ушуларды айта берем кой. Дети спать пора, лягут в день, последний день ковдя, а проснусь старше на год, в день последний ой, в день Сүрдөн өтөтөбүз. Сүрдөп кетти, эчтеке болбойт, Менин кулагымга катуураак айтыш керек. Анан орусча эмес, кыргызча айтыш керек. Татушту балдар жолунан, кармата кызса колунан, сура берди бир бала, суруу чыгып тобунан. Молодец деп коем, Азамат. Элди кыргызча үйрөтөт, өзүм молодец деп коем. Келе кой. Бара келди. Аламнан урган өлөсүп, ак көйнөк кийген өлөсүп, аламнан бирден аялзат. Сулуу эмес, апа, сенчелик. Сулуу эмес, апа, сенчелик. Ай бара келди. Келиңиз, могу белекти алыңыз. Апаңызга салам айта барыңыз, макулбу? Сендей сулуу жок деп күнүгө эртең менен турган сайын айт апаңа, макулбу? Бара кой. Мотурайган бөбөктөрдү ырдатып, таттуулар менен алардын көңүлүн көтөргөн соң, оюлдук телефонго сүрөткө түшүп алалы дегендер менен сүрөткө түшүп баштады. Андан соң берилген тапшырманы аткаруу максатында көчөдө акчага сүрөткө түшүп жаткан Аяз ата, Аяз кыз маскаропоздордун катарына кошулууну туура көрдүк.
Аяз атабыз өзүнүн досторун таап алыптыр. Азыр чогуу биргеликте барабыз. Эмне кылып атат? Мени бул жакка калтырып коюп, Аяз атабыздын достору менен чогуу таанышабыз. Эмне кылып атабыз бул жакта? Сүрөткө түшкөнү даярданып атабыз, эл жок. Мени таштап коюп, өзүңүздүн досторуңузду таап алыпсыздар. Ооба да эми коллегалар менен бир кандайсыңар деп таанышып, могу территорияга биз туруп туралы, урушпайсыңарбы деп сүйлөшүп атабыз ошо. Бир күндө канча акча табасыздар? Эми ал жагы секретный болсун. Ар кандай эле да. Бул жолду түрдө? Бул жолду түрдө айта албайбыз эми. Биз азыр менин Аяз атам экөөбүз канча тапсак болот? Эми айттык го секретный депчи. Актер менен көп эле табасыңар го дейм. Тамашалап сүйлөп атат. Көп бекер түшүп ийдик да. Ошонун баарын эсептегенде мисалы 1,5 миңге чыгып калды 100 сомдон болгондо. 10-20 адам менен түшпөдүк биз. Ооба. 1,5 миңге. Кичинекей балдар детский деп 50 сомдон эсептегенде 3 миң болду десе. Мындайча айтканда конкуренция болбой, биз деле силердин араңарга кошулсак болобу ушул жерден? Болбойбу? Болбойт экен да. Экөөбүз тетиги жерге өзүнчө бир жерге баралы. Милициялар кармабайт да бияктан. Кармабайт, болду анда. Анда мындай кылалы, болгону биз болсо Аяз ата Аяз кыз болобуз силердин ордуңарга. Бирок сүрөткө түшкөн акчалардын бардыгын кайра силерге чыгарып беребиз. Ооба, чотура албайбыз. Чотура албайбыз. Ушакта эле туруп туралы, биз түшүп эле акчасын силерге беребиз. Же бирөөңүздөр продюсер болуп алыңыздар, бизге келатканда тигиге бериңиз деп коюп турабыз биз, Аяз аталарыбыз эмес, сиз баарын чакырып турасыз, сиз сүрөтчү өзү чакырат. Бул Аяз ата Аяз кыз бул каармандар бир орунга туруп турушат. Анан эл келаткан элдер өздөрү келишет. Мунуку жакшы, же тигиники жакшы, бул менчөл, же тиги менчөл деп келишет. Мен Аяз атам болсо акча сурагандан уялып атпай, сиз өзүңүз сурайсыз да анан, Сүрөт чыгарып бергенден кийин. Биз сүрөт тартабыз мынакей. Бул сүрөт 100 сомдук, бул сүрөт 200 сомдук деп. Анан өздөрү эле мындан мынчаны тигинен тигинчен деп айтышат. Анан мисалы 2 сүрөт болсо 200 сом берип коела дейбиз. Азыр бул жерде эч ким келбесе, акча таппасак башка жакка кетип калабыз, аттап кетебиз. Ооба. Биякта эч ким жок болсо анда башка жакка кетип калалы акырын. Кызыгы учурда фотоаппаратка эмес, уюлдук телефонго гана сүрөткө түшүүнү каалагандар басымдуулук кылаарын байкадык. Клиент жок, айтат, балаты күйгөндө, анан кийин Аяз аталардын жумушу башталат экен. Ага чейин кардарлар жок болот экен дагы, Аяз аталарыбыз күндө ысыйып ачка болуп турар экен. Элге деген белекти өзүбүз. Эмне кылайын эми, жакын жерде столовый жок болсо? Жаңы жылда кайдан тозосуз? Үйдөн эле тозом, үй бүлө менен. Жыл сайын эле үй бүлө менен эле. Ооба. Бекер турганча бекер иште дейт, андан көрөк бул кедей кембагалдар, Телемчилерге деп. кичине бир жаңы жылдын алды менен таттуу таратып бир сооп кылбайлыбы? Ошентип эле. Элден акча алганча элге берип сооп кылган жакшы болот. Жүрүп кеттик. Здравствуйте. С наступающим вас. Пожалуйста, берите. Ага. С наступающим вас. Приятного аппетита. Спасибо, вам также. Здравствуйте. С наступающим вас. Спасибо вам. Саламат сапа. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Ой, рахмат. Небере менен турасызбы? Неберелерин тигин ойноп. Моуну жаңы жылыңыз менен, Чоң рахмат. Мондан дагы бир. Жакшы жылдардан болсун, рахмат. Айтканыңыз келсин апа. Бул байкен тааныйм да. Комирабам да. Көп кинолорда атам деген көйлө кинолор бар. Оода. Кайсы киносу жагат көбүнчө? Мага көбүнчө немел киносы жагат. Не деп койчу эле? Унутуп калдым атын, бирок ойлосом тамашалаа да. Рекламадан да көрөм. Эме МК Мом деген немеден көрөсүз де. Реклама. Рекламабы? Ооба, МК Мом бир кино көрүп атсам эле мындай алып тур эле. МК Мом бул немесине келгиле деп эле. Алды рахмат, Жаңы жылыңар менен. Топтошуп алып эмне кылып жүрөсүңөр? Айтет, балдар бирдем алып берип атабы? Ооба. Наурыз кыздар алып берип. Балдарга биз атабыз. Биз жок ажууларга. Силер Тескерисинче кыздар балдаргабы? Кыздар балдар, заман ошондой.
Такыясын колго алып кыздар балаларды кубалайыр деген бир сөз бар эмес билесиң. Ой, карачы, машинаны ушинтип айдаш керек да. Карачай жасап алган. Көз сүйүнөт. Алейкум. Келгиле мо. Жаңы жылдык белектен бир ооз тийгилечи. Бирөөнү өзүңдө, бирөөнү балаңа. Мунун ичинде жок экен коет. Меңиз. Бул машинаны эң сонун кылып, жаңы жылдык кылып жасап алып турсуз. Бул идея ким айтты сизге? Өзүм ойлоп чыккам. Кече жасап чыктым. Кече ёлкасы барбачы, ёлкасы бүгүн кечинде шамалга эмет сынып калган. Бүгүн кайра отурган да коюшту. Манайын көтөрөт бекен жүргүчү. Казалан эл үстүн манайын көтөрөйүн деп ойлоп чыгарган муну. Настроение жоктор, ардыгына настроение жоктор келип отуруп, настроение ачылып эле күрүп чайнап эле. Ой, азамат, жакшы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Аскат Сулайманов агабыз ошондой эле экөөбүз Аяз ата, Аяз кыздын образында болдук. Шаар тургундардын көңүлүн алдык, балдардын көңүлүн алдык. Кайрымдуулук ишин да жасадык десек болот. Эң негизгиси чын жүрөктөн, Ошол сиздерге чоң рахмат. Чакырып Аяз ата кылганыңар үчүн чын эле мен Аяз ата болуп бир жолу көргөм. Андан бирок мындай белек тараткан эмесмин. Азыр кичинекей балдардын Аяз атаны көрүп ишенип, мен азыр дагы кичине сакал муруту жок болгон үчүн мынтип кечке карап таанып калышып атат. Ошону тагынып алып, ишеничти кетирбей кылганда жакшы болот беле, бирок ошондо дагы баары сүйүнүп кабыл алышты. Өзгөчө азыркы бул тиленип отурган баягы кичине колунда жок майыптар отурат. Ошолорго бергениме кубанычтамын подарканы. Эми сиздердин подарканы. Мен да биринчи жолу Аяз ата болуп, Аяз кыз болуп көрдүм. Мага аябай жакты. Ак көңүл Аяз атанын жанында Аяз кыз болгон жакшы экен. Ал эми биздин эмки коногубузга, кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Кийинки конокко тапшырма азыр кыш. Көрүп атасыздар, тайгак көп. Азыр эле ушул жерде бир кичинекей машинанын ДТП'си болгон экен. Ушунун баары дөңгөлөк да. Кышкы дөңгөлөгүң жок болсо тайгаланат. Ошон үчүн эмки конок вулканизацияга барып, минимум 4 машинанын дөңгөлөгүн алмаштырып, зимнийга которуп берсин. Эң сонун тапшырма болду. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Айжан Нурманбетова жана бүгүнкү биздин коногубуз Аскат Сулайманов агабыз болду. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Бир туугандарыбыздын жанында жакшы атмосферада жаңы жылды тосуп алалы. Аман эсен, Аман эсен болуңуздар. Кыргызыбызга куттуу жаңы жыл каалайм.